Остготтордун падышасы. Улуу падыша Теодорих. Белгилүү падыша улуу Теодорих элине 50 жыл тынчтык тартуулаган ариан, тагыраак айтканда арийдин ишениминдеги киши болгон. Эл арасында элдик падыша деген атка конгон. Анын падышалыгына Италиянын баары, Германиянын бир бөлүгү, Австрия, Венгрия, Испаниянын көпчүлүк бөлүгү, Бургундия деп аталган Франция провинциясы жана Түндүк Африканын көпчүлүк бөлүгү карап турган. Терри Ангер Рагнарок. Дүйнөнүн көпчүлүк бөлүгү өзүнүн арина болгондугу үчүн гана азапка дуушар кылынган. Тарыхчы Иероним Библияны латын тилине биринчи которгон адам. Италиянын чыгыш тарабында жайгашкан Равенна шаарындагы Сант Аполлинаре Нуово аттуу чакан бир чиркөөнүн дубалдарында мозаикалар менен жазылган жазмалар болгон. Булардын катарында имараттын оң тарабында оюп тартылган чоң бир сүрөт да бар эле. Бул оюлуп жасалган сүрөттүн көп кырдуу, таң калыштуу өзгөчөлүктөрү бар. Сырттан караганда анын көпчүлүгүнүн үстүндө жаңы сүрөттөр оюлуп тартылгандай болуп, имараттын башка тарабындагы мозаикалар менен салыштырганда ал жери көп деле эски болуп көрүнбөйт. Бул жаңы мозаикалар эски тартылган сүрөттүн так ортосуна коюлуп, ал сүрөттүн түпкү маанисин жашыргандай элес калтырат. Бул жашырылып калган мозаикалар адамдардын колдорунун издери экени аябай таң калтырат. Үстүнө бастырылып оюлуп тартылган сүрөт түпкү сүрөттү Европанын кийинки муундары билбей калуулары үчүн түбөлүккө жашырылып кала турган сырдуу казына катары пландалып тартылган сүрөт. Италиянын чиркөөсүндөгү бул сүрөттөрдүн тарыхы кандай болгон? Жүздөгөн жылдар бою адамзаттан жашыруу үчүн сүрөттүн таштарын алмаштыргандардын коркунучтуу сыры эмнеде? Дүйнөдөгү ариандардын тарыхын окуу жер бетиндеги инсандык цивилизациянын өнүгүүсүнө жараша түздөн-түз же кыйытма болсо да бизге белгисиз болгон тарыхтагы сырдуу иштерди ачыктайт. Өзгөчө Европа континентинде. Европа континентиндеги өлкөлөрдүн келип чыгуусу ошол эле континентте ары бери көчүп жүргөн германдар менен байланышы бар экенин жогоруда көрүп өттүк. Ошол көчүүлөрдүн көпчүлүгү жалгыз кудайчылдар менен үчүлтик римдиктердин ортосундагы диний чыр-чатактын себебинен келип чыккан. Мына ушул себептен жалгыз кудайчыл германдар жана башкалар бул континенттен чыгып, башка континенттин булуң бурчуна барып отурукташып калышкан. Остготтордун мамлекетинин тарыхы ариан христиандары кантип Европанын бардык бөлүктөрүндө жашап калганын түшүндүрөт. Остготтордун падышалыгы 5-кылымдын аяк ченинде пайда болгон Европа ариан мамлекети. Анын жери азыркы Европанын так ортосунан 19 өлкөнү камтыган. Алар Германия, Швейцария, Словения, Франция, Италия, Черногория, Хорватия, Словакия, Чехия, Венгрия, Сербия, Босния, Герцеговина, Монако княздыгы, Лихтенштейн княздыгы, Ватикан, Сан-Марино княздыгы, Австрия жана Испания. Ариан падышалыгы бул өлкөлөрдүн көпчүлүгү Европа тарыхындагы эң улуу падыша деп эсептелген улуу Теодорих түптөгөн ариан падышалыгына карап турган. Бул германдык падыша азыркыга чейин Европа адабиятында даңазалуу баатыр катары айтылып келет. Анын башынан өткөндөрү жана баатырдыгы жөнүндө көптөгөн окуяларын айтып келишет. Ал немецтерде, скандинавтарда жана англичандарда Дитриха Бернс деген ысым менен белгилүү. Батыш тарыхчылары аны Европадагы исламдын коргоочусу катары эсептешкен, бирок муну европалыктар өздөрү билишпейт. Ал Европадагы жалгыз кудайчыл христиандарды Византия империясынын массалык түрдө өлтүрүүлөрүнөн коргоп келген. Бирок бул падыша 3 кудайга сыйынган римдиктердин кылган мукаачылыктарын көрсө да, эч качан алардын деңгээлине түшкөн эмес.
Анын падышалыгынын астында үчүлтүк христиандары тынчтыкта жашап жада калса, өздөрүнүн арасында үчүлтүк ишенимин колдонушканга уруксат берилген. Мына ушул кылгандыгы үчүн улуу Теодорихтин кол астында турган элдердин баары аны аябай урматтап сыйлашаар эле. 6-кылымдын орто ченинде византиялыктар остготтордун мамлекетин басып алууга жетишип, жалгыз кудайчыл христиандыкты тутунгандарды өлтүрүп, үчүлтүк христиандыкка мажбур түрдө өткөрүү үчүн катуу азапташкан. Римдиктер муну менен эле чектелбестен, кийинки европалыктардан ата-бабасынын чыныгы динин жашыруу үчүн жалгыз кудайчылдыкты тастыктаган кагаздардын баарын өзгөртүп, жасалма документ жасашкан. Мисалы, биз теманын башында айткан Италиянын Равенна шаарындагы Сант-Аполлинаре Нуово чиркөөсүнүн дубалында чегип тартылган сүрөттөргө окшош. Бул сүрөт акыйкатта остготтордун падышасы, жалгыз кудайчыл улуу Теодорихтин хан сарайына тартылган эле. Тагыраагы, бул сүрөттө падыша жана аны менен бирге болгон жалгыз кудайчыл христиандар намаз окуп жаткандагы сүрөттөрүн ташка чегип жүрүшкөн. Римдик үч кудай ишениминдегилер Италияны басып алышканда, Европанын кийинки муундарынан жашыруу максатында ариан христиандарынын ибадат кылуу образын көрсөткөн бул баалуу сүрөттү жок кылышкан. Белгилүү болгондой, Франциянын көпчүлүк бөлүгү ариан падышалыгы Бургундияга карап турган. Остготтордун мамлекети талкаланып жок болгондон кийин Европанын так ортосунда, тагыраагы Италия жана Австриянын территориясында жаңы ариан Лангобардск падышалыгы пайда болот. Бул герман көчмөндөрүнүн Лангобард уруусунан түптөлгөн. Бул падышалыкта ариандыкты 671-жылга чейин тутунуп келишкен. Тактап айтканда, Аллахтын элчиси Мухаммад алейхиссаламдын көз жумганына 40 жыл болгонго чейин. Бул өлкө ошол учурда Европадагы жалгыз кудайчылдыкты тутунган жалгыз өлкө катары белгилүү болуп калган. Европага ислам дини 40 жылдан кийин Андалусту алганда кайрадан барган. Бул хижри эсеби боюнча 92-жылы болгон. Ислам дини Андалуста 1492-жылы Гранада кулаганга чейин 800 жыл өкүм сүргөн. Бирок бизде убакыттын өтүүсү менен Европадагы ариандык жок болгонбу деген суроо пайда болот. Аллахтын элчиси Мухаммад алейхиссаламдын келүүсү менен андан мурдагы келген пайгамбарлардын өкүмдөрү токтойт. Ошондой эле ага келген ыйык Куран да андан мурдагы келген китептердин өкүмдөрүн токтотот. Ошондуктан Аллахтын элчиси Мухаммад алейхиссаламдын чакырыгы жеткен ар бир адам Аллахтын динин тутунуусу үчүн ага ынануусу зарыл болот. Мына ошондуктан ариан ишениминин өкүмү Аллахтын элчиси Мухаммад алейхиссалам келгенден кийин токтогон жана токтош керек. Өзгөчө замандын өтүүсү менен көп бурмаланууларга туш болгон Библиянын күчү да жокко чыгарылат. Бирок көйгөйдүн баары Аллахтын элчиси Мухаммад алейхиссалам келгенден кийинки жалгыз кудайчыл христиандардын абалында. Ошол учурда аларга ислам дини жеткени, жетсе да чиркөөлөр тарабынан эч кандай өзгөртүүсүз эле жеткени бизге белгисиз. Өзгөчө маалымат каражаттары чиркөөлөрдүн колунда турган учурда өзгөртүүсүз жеткен деп айтуу кыйын. Ошондой эле чындыгында аларга ислам дини жетип, Аллахтын элчиси Мухаммад алейхиссаламга ыйман келтиришсе да, чиркөөлөрдүн террористтеринен коркуп ыймандарын жашырып жүрүшкөнбү? Мунун баары бизге белгисиз. Алардын ишин Аллах өзү жакшыраак билүүчү. Алардын бири бейиште, бири тозокто деп айта албайбыз. Алардын иши Аллахтын колунда. Бирок тарыхый кызыкчылыктар үчүн мусулмандардын акыркы чеби болгон Гранада кулагандан кийинки Европадагы кээ бир христиан кыймылдары жөнүндө сөз кылалы. Демек, Испания өлкөсүндө жаңы жалгыз кудайчыл христиандар пайда болгон. Аларды кийин унитариандар деп атап коюшкан. Бул вестготтордун түпкү таухидине кайрылгандай болгонун билдирет.
Анткени унитариан деген сөздү тринитарианга, үч кудай ишенимине каршы деген сөздүн синоними катары колдонушкан. Бул кыймылды окумуштуу илимпоз Мигель Сервет башкарган. Ошондой эле анын тринитариандыктын каталары жана христиандыкты кайра ордуна келтирүү аттуу эки китеби жарык көргөн. Мына ушул эки китебинде Сервет тринитариан ишенимин ойлоп чыгаруудагы чиркөөлөрдүн бурмаланган фактыларын ачыкка чыгарган. Аны чиркөө дароо эле куугунтукка алганда Европанын булуң бурчугуна качып жүрүп, акыры аны Швейцарияда кармашкан. Тринитариандыкты тутунган Европа өлкөлөрү бул ойчулду өлүм жазасына тартуу сыймыгын алууну талашышкан. Бирок аны Женевадагы чиркөөнүн башчысы ошол жерде соттоого көгөрүп алып калат да, ага өзүнүн жазган китептерин байлап туруп, тирүүлөй өрттөлсүн деген катаал өкүм чыгарат. Ошол учурда ага өлүм жазасына тартылуу же айткандарынан кайтуу ыктыяры берилгенде, ал сот залында мындай дейт: тринитарианизм бул христиандарга кол салган жырткыч айбан сыяктуу. Ал жөн гана философиялык ойлоп табуу жана анын Библияда эч кандай далили жок. Андан кийин анын бул ишенимин Венгриянын падышасы Заполия кабыл кылган. Бирок аны чиркөөлөр бийликтен алып коюшкан. Польша жана Литвада Польшалык агайындар деген чоң диний кыймыл түзүлгөн. Аларды да кийин польшалык арияндар деп коюшкан. Чиркөөлөрдүн кысымы менен 1638-жылы парламентте бул унитариандарга тыюу салуу чечими чыгарылган. Англияда унитариандык кеңири жайылып, аны Джон Бидл башкарган. Бул жалгыз кудайчыл христиандыгы Англияда өтө кеңири таралып, көптөгөн белгилүү адамдары, алардын ичинен Ньютон да кабыл кылган. Жердин тартуу күчүн аныктаган бул окумуштуунун Афанасийдин эмес, Арийдин христиандыгын колдойм деп жазганын укканда, кээ бирлери таң калышы мүмкүн. Тарых документтеринде байкоо жүргүзүү учурунда Исаак Ньютондун өз колу менен жазган катын таап алышкан. Аны акыркы жылдарда эле Англиядагы Кембридж университетинде расшифровка кылышкан, чечмелеген. Кембридж университетинин профессору Симон Шефер аны мындай деп ачыктайт: чындыгында Ньютон Аллахтын теңдеши жок жана Аллах теңдешсиз күчкө ээ деп ишенет. Ньютон өзүн эретик деп эсептеген. Тактап айтканда, Ньютон акырындык менен Иса пайгамбарды Кудай деген маанидеги сөздөрүн айтып баштап, бирок кийин Иса пайгамбардын кудайлыгына каршы чыккан. Ньютондун өмүр баянын жазган доктор Гейла Кристенсон дал ушундай сөздөрдү айткан. Ыйык үчүлдүк ишеними христиандыктын биринчи осуятына капырлык кылууну билдирет. Анткени ал жаратуучунун «Менин алдымда сага башка кудай жок» деген биринчи осуятына каршы келет. Ошондуктан атасы, баласы жана ыйык рухка ибадат кылуу Ньютон ишеними боюнча капырлык деп эсептелген. Тринитариан христиандыгынын туура эместигин жарыя кылган бир эле Ньютон эмес, балким азыркы химия илимин негиздеп кислородду тапкан Жозеф Присли да англиялык унитариандардын катарында эле. Чындыгында, акыркы кылымдардагы Европадагы илимдин өнүгүүсү европалыктарды табияттын жана логиканын мыйзамдарына каршы келген тринитариан принцибин кабыл кылууда акыл жактан бир аз кыйын абалга туш кылган. Бул жөнүндө белгилүү британдык математик Джейкоб Броновский «Восхождение человека» аттуу эмгегинде мындай деп айтат: 17-кылымда илимпоздор тринитариан динин окуусунда өздөрүн оңтойсуз сезишкен. Ариандардын жүздөгөн жылдар бою тринитариандардан мыкаачылык менен кордолуп келген тарыхын айта турган болсок, алар жөнүндө айта турган сөздөр өтө эле көп. Жер ортолук деңиз менен Европадагы эски Аалам Рим империясы менен монотеисттик европалык падышалардын ортосунда бөлүнүп турган. Муну римдиктер менен ошол падышалардын ортосунда болгон согуштар айтып турат. Ошондой эле бул Иса пайгамбар менен Мухаммад пайгамбардын, аларга Аллахтын дуба саламы болсун,
ортосундагы дээрлик 5 кылым болгон боштуктун уландысы бар экенин ачыктап турат. Аллах Таала ошол кылымдарда да жер бетин исламсыз калтырган эмес. Бул кылымдарда жер бети жалгыз кудайчылдар менен тринитариандардын ортосундагы айыгышсыз согуштарга күбө болгон. Аягында Византия Тринитариан империясы жалгыз кудайчылдарды басынтып, жерлерин талкалап тынган. Андан кийин аларды куугунтуктап, массалык түрдө өлтүрүшкөн. Мунун баары бизге белгилүү сахаби Сальман аль-Фарсинин, Аллах андан ыраазы болсун, тарыхын бир аз болсо да ачыктайт. Исламий тарых китептеринде келгендей, бул окуяда Салман аль-Фарси менен бирге болгон христиан попторунун сөзүнөн алардын ариан христиандарынан экени билинет. Бул алардын ошол учурда ар кайсы жерде аз-аздан калгандыгын билдирет. Ошондой эле ариандардын тарыхы бизге египеттик коптардын көпчүлүк бөлүгү исламды тездик менен кабыл кылганын да ачыктайт. Египеттик христиан тарыхчы Иоанна Никуйский өзүнүн китебинде ариан коттору Амр ибн аль-Асты, Аллах андан ыраазы болсун, аскерине да жардам беришкенин айткан. Бул нерселерди устаз Фадыл Сулайман Мухаммадка чейинки египеттик коптор аттуу китебинде да кыскача айтып кеткен. Балким улуу Аллах Таала элчиси Мухаммад алейхиссаламга Рим тринитариандары тарабынан ырайымсыздык менен азапталып өлтүрүлгөн Иса пайгамбарды ээрчиген жалгыз кудайчылдардын кабарын жеткиргендир. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам өзүнөн мурдагы дин душмандары тарабынан көп азап чеккен мусулмандардын окуясын көп эле хадистеринде айткан. Бирок аларды арияндар деп айткан эмес, анткени ал алардын өз аттары эмес эле. Аларды арияндар деп душмандары атаган. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Ираклийге жазган катында гана арийчилер деп айткан. Балким Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Ираклийге римдик тринитариандар жүздөгөн жылдар бою жашырып келаткан арияндар жөнүндөгү сырлар мага жетти дегендей таризде айткандыр. Балким бул таң калыштуу кат менен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Византия императоруна жаңы пайгамбар жана аны ээрчигендер жалгыз кудайчыл христиандарга көрсөтүшкөн мыкаачылык иштерин мындан кийин улануусуна жол бербесин билдиргиси келгендир. Мына ушул Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын Ираклийге болгон олуттуу эскертүүсүдүр. Эгер баш тартсаң, анда сага ариандардын күнөөсү жүктөлөт. Ошондой эле пайгамбарыбыздын хадистеринде жакшылап көңүл бурсак, өзгөчө Константинопольго басым жасап, мусулмандарды ошол шаарды колго алуусуна чакырган. Ошондуктан Осмон падышалыгынын кол башчысы Мухаммад аль-Фатих бул шаарды колго алганда, аны римдик тринитариандардан бошотуп, аларга кайрадан эркиндик берген. Анткени жогоруда айтканыбыздай, бул шаарды түптөгөн император улуу Константин да мусулман болгон. Көрүнүктүү чиркөө тарыхчылары күбөлүк кылгандай, Константинопольдун биринчи жашоочулары мусулмандар болгон. Ариандардын тарыхы өтө терең жана аны изилдөө өтө кыйын. Анткени анын тарыхын чиркөөлөр жашырууга аракет кылышат. Ошол эле учурда көпчүлүк мусулмандар Иса пайгамбарды ээрчип, аны менен пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын ортосуна дээрлик 5 кылымдай уланып келген өздөрүнүн диндеш бир туугандарынын тарыхынан кабарлары жок. Бул биз айткан тарых белгисиз ариандардын тарыхындагы узун жолдогу кичинекей бир кадам. Бул жолду Ибн Хазм аль-Андалуси жана Ибн Таймия аттуу үлкөн аалымдар башташса, азыркы изилдөөчүлөрдөн египеттик тарыхчы Фадыл Сулайман жана башка мен бул китепти даярдоодо пайдаланган калыстык менен изилдеген тарыхчылар башташкан. Алардын арасында мусулманы, евреи жана христианы да бар. Жада калса, чиркөөлөрдүн жүздөгөн жылдар бою жашырып келаткан чындыкты ачууда батыш атеисттеринин да кызматы бар. Ал эми бул узун жолду улап кетүү баарыбыздын милдетибиз. Арий аттуу баатыр чыгып, тарыхтын агымын кантип өзгөрткөнүн балдарыңарга айтып бергиле. Андан мурда эч ким болгон эмес деген мааниде эмес, балким алсыз заманда өзү күчтүү болуп, ойрон кылып кетчү катуу шамалдын каршысына турууну тандагандыгы үчүн. Мынакей, биз бул жалгыз кудайчыл баатырды башка акылсыздар анын атын доордун эсинен чыгарабыз деп турганда,
1700 жылдан кийин эскерип жатабыз. Мен бул ари жана арияндар жөнүндөгү сөзүмдү бүтүрүүдө Аллах Тааланын аятынан башка сөз таба алган жокмун. Мариямдын уулу Иса болгону бир пайгамбар. Андан мурун да пайгамбарлар өткөн. Анын апасы Сиддикка айкын илимдүү, таза, ыйман ибадаттуу аял болгон. Экөө тең тамак аш жеп жүрүшкөн. Биз аларга өз аяттарыбызды кандай баяндап бергенибизди жана ушуга да карабай алардын Аллах жөнүндө кандай дооматтарды ойлоп чыгаргандарын көрүп койгун. Маида сүрөсү 75-аят. Бирок чуңкур ээлерине ариандардын кандай тиешеси бар? Ал окуяда момундарга ислам кандай жеткен? Уктут жаш жигитинин тарыхы кандай болгон? Кезектеги улуу инсаныбыз